Борбор Азиядагы Америка университетинде креативдүү экономиканы өнүктүрүү жолдору талкууланды. Эксперттердин ою боюнча бул багыттын аркасынан жаңы индустрияны ачып, миңдеген жумуш орундарын камсыздоо менен көптөгөн инвесторлорду тартууга болот. Креативдүү экономикага кол өнөрчүлүк, дизайнерлик жумуштар, көркөм адабияттык, музыкалык чыгармалар, маданият жана искусствонун предметтерин киргизүүгө болот. Башкысы бардык чыгармачылык башталыш эксклюзивдүү болуп, жыйындын катышуучулары белгилегендей, креативдүү идеяга багытталышы керек. Креативдүү экономиканы биздин өлкөдө өнүгүшү үчүн жакшы шарттарды түзүп беришибиз керек. Бул абдан маанилүү. Эгерде креативдүү экономика өнүксө, биз башка региондордун таланттуу адамдарын өзүнө тартуучу борбор боло алабыз. Бул нерсенин жалпы ички өндүрүшкө кошкон салымы чоң. Наоборот, мы можем стать центром, хабом для привлечения талантов из региона. Креативдүү экономика бул интеллектуалдык чөйрө. Анын башка багыттарында кыргызстандыктар өздөрүн көргөзө алышты. Игилик жараткандардын көбү кийим дизайнерлери. Алар нолдон баштап учурда кандайдыр бир деңгээлде бийиктикти багынта алды десек болот. Албетте бизде таланттуу адамдар көп жана алар түрдүү тармакта өздөрүн көргөзө алышты. Бирок аларды алгач таап, өздөрүнүн өнөрүн көргөзө билүү үчүн шарт түзүп берүү зарыл. Биз таланттуулардын өз мүмкүнчүлүгүн көрсөтө биле турган билим берүү системасын алып чыгышыбыз керек жана аларды техника менен камсыздоо зарыл. Баарыбыз билгендей, кайсы гана тармак болбосун, кандайдыр бир деңгээлде техниканы билүү керек. Бирок бир гана техника жетишсиз. Аны менен катар адамдын ой жүгүртүүсү, фантазиясы күчтүү болушу шарт. Аталган билим берүү системасы мына ушул сапаттарды бериши керек болот. Ушунун негизинде бир четинен коомдун жан дүйнөсүн азыктандырган, бир четинен экономикада орчундуу орун ээлеген тармак жаралат. Должна давать эти качества. Конференциянын катышуучулары Бишкек Борбор Азиялык аймакта креативдүү экономиканын борбору боло ала тургандыгын белгилеп кетишти. Бул багыт перспективдүү, бирок анын өнүгүшү үчүн ресурстар керек. Идеяларды жана бизнес жүргүзүүнү талкуулоо бул биринчи гана кадам. Мындан ары кандай кадам жасоо керектигин түшүнүү зарыл. Биз музейлерди жаңы деңгээлге көтөрүшүбүз керек. Экспонаттар жетиштүү деп айтсак болот. Анткени иштелип чыга элек археологиялык тилкелер көп. Мамлекет бул нерсеге көңүл бурушу керек деп ойлойм. Себеби музей туристтерди шаарга тартууга салымы бар. Азыр баарыбыз билгендей, алар шаарга келгени менен башка нерселерди көрүү үчүн жаратылышка жана шаар четине кетишет. Кыргызстан чет өлкөдө сатууга жарактуу креативдүү өндүрүштөрдү жасап чыгара алат. Азыркы тапта инновациялык индустриянын түзүмү иштелип жатат. Борбор Азиядагы Америка университетинде өткөн жыйындын катышуучулары креативдүү экономика Кыргызстандын жалпы ички өндүрүшүндө орун ээлей турган учур алыс эмес экенине ишенишет.